Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, окуучулар, мектеп жамааты. Бүгүн биз бүткүл дүйнөлүк белгилүү дата Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык мааракесине медиа канал атайын маек уюштурганы келдик. Ошондой эле бүгүн сынамык тест болуп жатат экен, ал тууралуу дагы мектептин жамаатынан, окуучуларынан пикир алабыз. Анда эмесе кеттик. Биз азыр мектептин тарбия иштери боюнча орун басары Дарбишева Жумагүл эжекеден маалымат алабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Биздин сизге кыскача суроолорубуз бар эле, ошолорго жооп берип койсоңуз. Макул. Түшүнөсүзбү? Жандырма. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна качан мүчө болгон? Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгонуна быйыл 30 жыл толуп турат. Ошондо 1995 жылы 2-мартта мүчө болгон. Рахмат эжеке. Ошондо мугалимдердин жолу кандай? Тынчтыкты сактоодо Бириккен Улуттар Уюмунун эң негизги максаты бул адамзат үчүн тынчтыкты коргоо, тынчтыкты камсыздоо. Эми ушул багытта бүгүнкү күндө мугалимдердин тийгизген таасири жаш муундарды гумандуу, жаратылышты сүйгөн, жаңы технологияларды ойлоп тапкан, терроризмге каршы жаңы күчтүү билимдүү муунду тарбиялап чыгаруу. Рахмат эжеке. Эл үчүн, мектеп үчүн сиздин кандай каалоо тилектериңиз бар? Эми биздин бейиштин төрүндө болгон экологиясы таза, эли меймандоос кыргыз элибизге биринчи каалообуз тынчтык болсун, байберчилик, токчулук болсун. Андан кийин көптөгөн билим берүү уялары сыяктуу эле биздин мектебибизде дагы ийгиликтер коштосун, жамаатыбызга ынтымакчылык, өнүгүү, окуучуларыбызга терең билим, татыктуу тарбия каалап кетет. Рахмат эжеке чоң. Директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары Аматова Кумша эжекеден маалымат алабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык белгиле. Биздин сизге кыскача суроолорубуз бар эле, ошолорго жооп берип койсоңуз. Бүгүнкү тест кандай тест болуп жатат? Кандай максатта тест болуп жатат? Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз. Бүгүнкү тест 9-11 класстар үчүн сынамык тест. Өздөрү каалаган мисалы ОРТ даярдаган тест болуп эсептелет. Бул тестти өздөрүнүн каалаган сабактарында мектепчилерди алып, ошол суроолоруна жооп берип, өздөрүнүн да канчалык деңгээлде билим алып, канчалык деңгээлде бал алгандыгын билүүгө болот. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык мааракеси болуп жатат. Сиздин кыргыз элине, мектебибизге кандай ой максаттарыңыз, кандай тилектериңиз бар? Ошондой айтсаңыз. Бүгүн дүйнө боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы мааракесин өткөрүшүп жатат. Мен дүйнө жүзүнө каалар элем бардыгыбызда тынчтык болсун, амандык болсун, эч кандай согуш болбосун. Мектебибизге дагы ушундай эле тынччылык, ынтымактуулук, окуучуларыбызга да ушуну эле каалар элем. Рахмат. Биздин мектебибиздин мусулканасы, биздин мектепте бүгүн сынамык тест болуп жатат. Сынамык тестте кандай даярдыктар болуп жатат, маалымат алабыз. Сиздерби? Мектепте бүгүн сынамык тест болуп жатат экен. Сиздерде суроолорубуз бар эле, кандай даярдыктар болуп жатат? Даярдыктар буюрса жакшы. Бул тест жылда эле өткөрүлөт. Бул тесттин негизги максаты окуучуларды баягы тест бар го жогорку, ошол окуу жайга даярдануу үчүн ошолго даярдык болуп эсептелет. Себеби көпчүлүгү ушул тестти туура белгилеп, жооп баракчасын туура толтургандан да адашып, тестте ЖРТда мындай низкий балл алып калышат да. Ошол себептен ушулар өткөрүлөт. Бул биринчи максат. Анан экинчиден окуучуларды кийинкиге өзүнө өзү даярдоо болуп эсептелет. Биз
биз азыр Турабы Шемшиев атындагы Көкжар инновациялык билим берүү комплекси мекемесинин аскерге чейинки даярдык сабагынан берген Курбанов Адилхамид агайдан кыскача маалымат алсак. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биздин сизге бүгүн кыскача суроолорубуз бар эле, ошолорго жооп берип койсоңуз. Айта бергиле жакшы болот. Бириккен Улуттар уюмунун 80 жылдыгына сиздердин мектепте кандай даярдык болуп жатат? Бириккен Улуттар уюмунун 80 жылдыгына менин оюмча мектебибиз жакшы даярдык менен келип жатат. Азыр ар бир класс жетекчилер, жөн гана предметтик сабактын мугалимдери бардыгыбыз ушул уюмдун түзүлүшү, анын мааниси жана азыркы мезгилдеги саясаттагы орду тууралуу окуучуларга кеңири түшүндүрүп өтүүбүз. Бул бардык эле класстарда окуучулардын даярдыгы ушул темалар боюнча жогору деп эсептеймин. Азаматсыз агай, Бириккен Улуттар уюму жөнүндө эмнелерди билесиз? Бириккен Улуттар уюму жөнүндө Бириккен Улуттар уюму дүйнөдөгү коопсуздукту жана тынчтыкты сактоо үчүн Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 1945 жылдын 24 октябрында түзүлгөн уюм. Биздин мамлекет ал уюмга да мүчө болуп кирди. Азыркы мезгилде Бириккен Улуттар уюмунда 193 мамлекет мүчө деп айтылат. Уюмдун дүйнөдөгү тынчтыкты сактоого жана адамдардын коопсуздугу, элдердин коопсуздугу үчүн мааниси чоң деп билем. Рахмат агай, сиздин кыргыз элине, мектебибизге кандай каалоо тилектериңиз бар? Каалоо тилектер жакшылыктарды каалаймын, бирок азыр башында айтып кеткендей Бириккен Улуттар уюмунун ушул мааракеси, ушул 80 жылдыгын белгилеп жатат экенбиз. Бириккен Улуттар уюмуна биздин президентибиз өткөндө эле ошол уюмдун трибунасынан айткандай, дүйнө элине, анын ичинде Кыргызстан элине, Кыргызстандын ичинде биздин мектебибизге дагы ийгиликтер, тынччылык, аманчылыктар, дүйнөдө элдин бардыгы бейкапар жашашына тилектешмин. Эч кандай каршылыктар, бири-бири менен келише албастыктар болбосун, элибиз бейкуттукта жашайт деп ишенем. Ушундай ой тилектерде келдик 80 жылдыкта. Биздин дене тарбия сабагынан берген мугалими Гүлжан Эжекеден дагы маалымат алдык. Саламатсызбы Эжеке? Сизге кыскача суроолорубуз бар эле, ошол суроолорубузга жооп берип койсоңуз. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк Улуттар уюмунун 80 жылдык мааракеси болуп жатат экен. Сиз дене тарбия сабагынан окуучуларга кандай маалыматтар берип жатасыз? Жана кыргыз элине кандай каалоо тилектериңиз бар? Мектебибизге кандай каалоо тилектериңиз бар? Жакшы экен. Бириккен Улуттар уюму 80 жылдык болуп атат. Бул Улуу Ата мектептик Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 45-жыл болсо керек эле. Бул уюмдун негизги максаты коңшу мамлекеттердин, дүйнөдөгү бардык мамлекеттердин бири-бири менен болгон ынтымактыгын бекемдеш, достугун бекемдеш, бири-бири менен тынч жашаш максатында уюштурулган болуш керек. Анан Кудайга шүгүр, келечекте Кыргызстаныбыз жакшы мамлекеттерден болот деген ойлонум. Биринчиден биздин достук, чындап айтканда спорт тынчтыктын элчиси деп коет. Башка өлкө менен жакшы байланыш түзүш үчүн башка өлкөнүн спортчулары менен спорттун